Таш көмүр шаарынан келген Марлен Толубаев окуу жайын бүткөндөн кийин бир нече ишканаларга жумуш издеп барган. Бирок тажрыйбасы жоктугун бетке кармап, аны жумушка алышкан эмес. Бүгүнкү бош орундар жарманкеси аркылуу бир нече мекемелер менен сүйлөшүү жүргүздү. Эгер ушундай жарманкелер ай сайын болуп турса, жаштарга иш табуу жеңил болмок дейт Марлен. Бул абдан жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берип атат бизге. Жакшы вакансиялар бар экен жумушка. Биздин кесипке ылайыктуу. Буга чейин көптөгөн мекемелерге барып көрдүм, анан кийин биз жаш болгондуктан стаж сурап жатышты да. Ага стажыбыз жок болгондуктан биз кире алган жокпуз. Мындай мекемелер ай сайын өтүп турса жакшы болмок деген пикирим менин. Бул жолку жарманкеде жумуш берүүчүлөргө да, жумуш издегендерге да пайдалуу болду. Анткени мында жаштарга эмгек укуктары тууралуу да кеңири маалыматтар берилди. Кесиптик кошундардын өкүлдөрү жаш адистерге жумуш издеп табуунун жол жоболорун түшүндүрүп беришти. Ал жерден өзгөчө бөлөк мамлекеттен өзүң укугунду коргоо бир топ кыйын болуп турат. Эмне дегенде коркушат, жумуштан кетирип жиберет дейт, ар кандай ой болот. Бирок профсоюзга мүчө болуп кирип алса, өзүнө бир топ эле жеңил болот да. Эмне дегенде ал адам өзү сүйлөшпөйт, квалификациялуу, тажрыйбалуу юристтер сүйлөшөт, мамлекет мекемелеринин деңгээлинде сүйлөшөт, соттор менен иш алып барышат. Ошондуктан жеңил болот. Жумуштан эгерде баягы кээ бирлер билбей кайрылбай макул колум сынды, бутум сынды жарыланып бир экеден келип калбай жүргөн адамдар болот. Ал адамдарга айтат элем, кандайдыр болбосун сөзсүз түрдө профсоюзга кайрылыңыздар. Жалал Абад аймагында жумуш издегендерге жардам иретинде жарманке өткөрүү сейрек көрүнүш эмес. Жалал Абад шаарынын жумуш менен камсыз кылуу бөлүмү тарабынан ар 3 айда бош орундар жарманкеси өткөрүлүп келүүдө. Мында жаштарды чет жактарга жибербей, өз жеринен иш таап берүү негизги максат. Бул ярмаркада жумуш берүүчүлөр жана ошондой эле жумуш издегендер келди да. Жалал Абадта миграциянын абалы эми ошол жумуш жоктугунан көп мамлекеттерге чыгып, Россияга кетип жумуш менен камсыз болуп атат да. Ошондон көрө биздин өзүбүздүн ушул жерде жумуш берүүчүлөр көп да. Ушул эле жерде өзү жумуш менен камсыз кылалы деген максатта бүгүнкү ушул мероприятияны өткөрүп жатабыз да. Бош орундардын жарманкесин уюштурууга бейөкмөт уюмдар да активдүү катышты. Ал эми Жалал Абад шаарынын мэриясы жумуш берүүчүлөр арасында көп иш алып барды. Анткени облус аймагындагы жаштар иш издеп шаарга көп келишет. Демек аларды жумушка жайгаштыруу зарылдыгы күч.